түштү, күч органдарынын баарына катылма берилди. Аталган эки маселе боюнча. Адилеттүү карап чыкпады. Анткени биз эки маселе боюнча тең артка кайткан жокпуз. Юристтерибиз азыр соттошуп кийинки инстанциядан утканга болгон күчүбүздү жумшайбыз. Мына жогорку соттон кайтып кетпеди кайра шаарга. Кайрадан соттошуу иштери башталды. Рахмат. Андан кийин Чулпан мырза, Тендербай Османовтар болгон, Нурбек Айдыр Османовтар. 100 гектар жердикти биз айтып жүрүп, 55 гектар кайтардык. Азыркы күнү прокуратура айтты, 55 гектарды мына сиздер өзүңөрдө азыр иш алып баратасыздар. Бирок азыр дагы 50 гектардан ашык жери, ал 3 токтом менен берилген экен да. Bir toplumunu jokko çıkartıp sizlerin balansına kaytar verdi. Kalan 50 hektarın taqdiri boyunca daha sot işleri жүрүүдө. Ben бұл boyunca ayağına çeyin turgunga dayanmын. Ne oldu taqdiri? Bizim mağa şuna düşünüp келди да, bizim Meriyan'ın yürüyüşleri, жақсы yürüyüşler emespi же sot işleri şuna sozuldu da. Ошол Турабек чыгарган сотторго дагы биз баягы маселе көтөргөнгө даярбыз да. Ошону тактап берсеңиз качан кайтат? Жалпы 107 гектар жер кайтыш керек менен баласына. Туура айтасыз. Бул боюнча 55 гектар жер промзонага которулгондо боюнча шаардык прокуратуранын жардамы менен кайтарылды. Биз бир жума болду. Муниципалдык менчик балансына 55 гектар жерди кайрадан ордуна кайтарып койдук. Айыл чарба багытында. Калган жерлер боюнча өзүңүз туура айттыңыз, сот иштери жүрүп атат. Биз дагы башка иштер боюнча сотторду көрүп атабыз. Аябай графиктери мындай тыгыз экен. Биз ал боюнча иш алып барабыз. Зиян Павлович, бұл бойынша дағы мен президентке дағы айырылдым, бұға чейін маселе көтердім. Сұраңыз, өзіме қылып беріңізші. Жалпы 107 гектар жер, 55 гектар жер қайтты, ошондо дагы 52 гектар жердің тағдыры сотто каралып атат. Андан кийин Жумарымызга мына бул Дархан чайканасы сквер басып алган. Мурунку спикердин чайканасы экен. Ошол боюнча да көтөрсөм, кечеги күнү баягы Жакшылык мырза айтты, биз боюнча кабарыбыз жок деди да. Силер кызыктар болушуңар керек да. Өзүңөр азыр сен соттарга чыгып атасыңар, бизге сквер жетишпейт, парк салып атасыңар. Даяр жерди берип койдуңар го. Же баягы юристтер иштебей атабы? Баягы жашыл зонага кирип мыйзамсыз элеп алган. Айтыңызчы, эмне болот? Сот иштери кайрылдыңыздарбы? Качан кайтат? Буга чейин сиз айткан маселени атайын комиссия караптыр. Карап, ошол учурда мындай мыйзамдуу берилген деген кээ бир аздарын айтышты. Бирок азыр сиз как раз бүгүнкү жыйындын эмеси менен биз дагы кошумча тиешелүү жактарга кайрылайлы. Мыйзамдуу берилгенби, мыйзамсыз берилгенби тактайлы. Макул. Андан кийин баягы курулуштар элесиге неме тиешелүү да. Мына бул 2020-жылы Акбура дарыясы жердин көктөндүрүү деп шаар казынасынан 130 миллион сомго жакын акча каражат бөлүнүп берилген. Бирок ал жерге парк түшпөй калды. Акча бөлүнүп берилген, бирок неге ушул убакка чейин баягы чечим кабыл албай атат? Неге жыйынтыгы чыкпай атат? Сиз туура айтасыз. 2020-жылдан баштап ошол Акбуранын эки тарабын бекемдөө боюнча жергиликтүү бюджеттен жумуштар аткарылган. Шаардык капиталдык курулуш башкармага 120 миллион сом акча каражат бөлүнүп, ага тиешелүү жумуштар аткарылган. Тилекке каршы ошол проект токтоп калган болчу, бир 5-6 жылдан бери, 10 жылга жакындап кетти. Быйылкы жылы мына шаар мэрибиз жаңы келгенде эле ошол Акбуранын боюн биринчи күнү иш планын карап, азыр ошол Акбуранын эки тарабын тең жакшынакай кылып парк курганга, бир тарабында 10 гектар, бир тарабында 5 гектар, жалпы 15 гектар жерге парк, велодорожка, жайкы эс алуучу жайлары менен курулуш иштери башталды. Буюрса бир 3 айдын ичинде, 4 айдын ичинде бүтүп пайдаланууга беребиз. Рахмат. Депутат Исканбаевич, анда кийинки сөз. 40 гектар жер боюнча буга чейин 2 соттук инстанцияда мэриянын пайдасына чечилген. Жогорку соттон кайра кайтарылып бир инстанцияга түштү. Бул жерде азыр процедурный биздин юристтер иштеп жатат. Калган Акбуран боюндагы жерлер боюнча дагы сотко берилген, соттун териштирүү иштери жүрүп атат. Ошол сотторду айтып атабыз да биз. Силер туура эмес кылып атасыңар. Ал басып алган мыйзамсыз. Ошону кызыкчылыгына чечип берип коюптасыңар десек, сот кечеги чогулуштан кийин жеке жолугуп айтты. Биз анын жеке кызыкчылыгына чечип берген жокпуз. Ошол мэриянын юристтери туура эмес сотко берген үчүн гана артка кайтып кетти деп айтты да мага.
Ошону айтсаңыз, биз юристтерге жакшылап дайындап, жанагы эл нерсе менен байыган жерди алгыла чыгып атат. Туура. Рахмат жардам бергениңизге. Андан кийин экинчи маселе мына бул Булатов кичи районундагы эски ипподром сатылып кеткен. Бекмырза Эргешев сатып берген. 2 жолу көтөрдүм сессияда. Тагдыр эмне болду? Качан кайтат? Ал боюнча менде толук так маалымат жок, бирок өзүңүз жакшы билесиз, ал жерде азыр көп кабаттуу үй курулуп калган. Көп кабаттуу үй курулуп, көп ошол жарандарга сатылып да кеткен. Азыр эми мындай ачыгын айтыш керек, кайрадан тиги турак үйдүн мыйзамдуулугун караш керек. Ал боюнча мен юридический баа бере албайм, аны ошол укук коргоондар баа берет да. Это прокуратурадан келди, күчөргөндөр барбы? Күчөргөндөрдөн эмес прокуратурадан келип отуруп, сурап бере бериңиз, биз ошо менен катты жөнөтөбүз. Өзүңүз. Жок, олордун каты кызыксыз болуп атат, Павлович. Булар бул жерде жооп бериш керек болуп атат. 3 жолу көтөрдүм да, кайтарыш керек болчу. Ал сатып жүргөн өлгөн жок. Мен элди башкарам деп жүрөт бизди башкарып койду. Кайтарыш керек жерди. Болду, Александр Славович, кимгисине эске аласыз. Сиз өткөндө бул боюнча президентибизге дагы суроо бербедиңизби? Президент жанагы системалуу пландарыбыз бар. Бирок ушул кичине убактыбыз жанагы тартипке келтирүү, мыйзамга шайкеш келтирүүгө бир аз убактыбыз кетти. Азыр өлкө жетекчилигинен колдоо бар. Абдан жакшы колдоо бар, пландарыбыз бар. Өнүгүү стратегиясын кече урматтуу президентибизге мен презентациясын жасадым. Кандай жолдорду курабыз, эмне чоң пландарыбыз бар. Албетте бул мындай азыр бекитип алгандан кийин сиздер менен акылдашып туруп, анан кийин анын четинен мындай баштайбыз. Шаардык кеңеште калаанын экономикалык абалы талкууга алынды. Анда өткөн жылкы курулуштар үчүн республикалык казынадан 250 миллион сом бөлүнгөнү белгилүү болду. Кала бюджетинин киреше булактары ачыкталып, акыркы 3 айда эле каржылык өсүш 48%ды камсыздаганы айтылды. Буюрса ашырабыз деп атабыз. Биринчи кварталда уже биз 48% өсүү менен жаптык. Буюрса жылдын жыйынтыгы менен ушу коюлган 5 миллиард 205 миллион сомго чыгабыз. Жыйында көмүскө экономика менен күрөш талкууланды. Ишкерлерге шарт түзүү менен бирге эле салыгын жашыргандар мыйзамдуу жазаланары эскертилди. Быйылкы бюджет 5 миллиард 205 миллион сом деп бекитилген. Бул көрсөткүч өткөн жылкыга салыштырмалуу 52%га көп. Мен билгенден тарта машина базары 30 миллион сомго жетпеген акча чогулуп эле. Эмки могул 2026 жылга планы 140 миллион, адашып калышы мүмкүн цифралардан 5-10 миллион. Бирок 140 миллион сом, 130 миллион сом план коюлуп атат. Бул бир. Экинчиден, буга чейин мисалы жанагы мен айтып аткан киреше салыгы боюнча, киреше салыгы буга чейин 90% бизде ошто калып жүргөн болсо, быйыл 2026-га 100%дан кала турган болот. Киреше салыгы жылдан жылга 300 миллион, 200 миллион сом кошулуп өсөт. Бирок ошол мисалы быйыл киреше салыгы 2 миллиардга жакын болуп аткан болсо, ошонун 10% деле 200 миллион сом акча. Ошол 200 миллион дагы Кудай буйрса биздин Ош шаарынын бюджетине кала турган болот. Мен оюмча Каршы жок, токтомдолбору толугу менен кабыл алынды. Сессияда 5 өндүрүш зонасы колдоого алынды. Эми экономикалык артыкчылык менен ири өнөр жай ишканалары түптөлө башталат. Өндүрүш аймактары 5 тармакка бөлүнүп, 80 гектарга жакын жер даярдалды. Анда оор өнөр жайдан тартып, тамак аш продуктылары дагы чыгарылат. буга чейин жанагы промзоналар боюнча маселе көтөрүп келген. Азыркы жаңы мэрия келип жетекчиси ошол промзоналарды ачып ишкерлерге шарт түзүп беребиз деген баягы чечкиндүү кадамдарга барабыз деп атат да. Бул туура көрүнүш. Себеби азыркы айтып аткан ошол 3-4 багытты булар белгилеп атпайбы? Бирөөсү ошол мал чарбачылыгы, экинчиси жанагы оор өнөр жай, андан кийин ошол жанагындай жеке ишкерлерге мүмкүнчүлүк беребиз деп. Сессияда Оштун борбордук базарынын ижара акысы 50%га чейин түшүрүү сунушу колдоо тапты. Соода жай ээлери мурда күнүнө 20 сомдон төлөп келсе, эми 10 сомдон төлөм жүргүзүшөт. Өткөн жылы жаңы базардын ижара акысынан 8 миллион сом гана чогулган. Кезектеги бул сессияда 15 маселе каралып, шаар башчысы Жанарбек Акаев баштаган жетекчилер жана эл өкүлдөрү катышты. Абдумалик Базарбаев, Тейит Телебалдиев, Ош ТВ. Адилеттүү карап чыкпады. Анткени биз эки маселе боюнча артка кайткан жокпуз. Юристтерибиз азыр соттошуп кийинки инстанциядан
утканга болгон күчүбүздү жумшайбыз. Кыла деген абдан катуу талаптар бар. Ошону президентибиз муну эми публично айтты да. Ошондон кийин оштогу ишкерлердин баардыгы бизге келгенде дагы сиз айткандай жанагы бузулган жерлер массалык түрдө кайра куруп башташкан. Биз аны түнү күнү күрөшүп атып, эч кимди кайра мурдагы бузулган жерлерге имарат колдурганга мүмкүнчүлүк берген жокпуз. Болгону ушул сиз айткандай Касымбеков көчөсүндө биз барганда жана автоунаа тетиктерин саткан базарга кирип чыккан жол. Ал жабылгандан кийин мурда мен менен жол числосунан бери аныктап баланчанчы күнү жолду ачасыз деп уже алар о жерге келишип алышкан. Бирок ал жерди ачпасак, ал жерде жана биз парк курабыз деген жерлердин баардыгы стоянка болуп кетти. Жолдун четине чейин бүт баардыгы машиналарды коюп алышкан. Анан ошол жолду ачып, асфальттап, заманбап кылып курасыңар, жолдун баарын өзүңөр курасыңар деген ошол жерде жолго уруксат бергенбиз. Бирок ал уруксат берилгенден кийин сиз белгилегендей башка бизнес ээлери дагы өздөрүнүн жанагы мурда бузулган автомойкасын жана башка калыбына келтирүү иштерин баштаган. Бирок биз ошону таратчан ошондо күрөшкөнбүз. Алар менен күрөшүп эч кимисине азыр уруксат берген жокпуз. Керек болсо мурда бузулбай калган ошол жердеги жанагы базардын жанындагы кафе, аркы жактагы заправкалардын баардыгын бүт баарын сотко бердик азыр. Аларды дагы тескерисинче алып, ошол жерде бир масштабдуу чоң парк кылалы деп азыр баштабады мына эки жеринен паркты куруп башташты. Ал боюнча Касымбеков боюнча биз Жакшакай парк кылабыз. Жанагы жерлерди алмашуу жолу менен жарымын чечтик, жарымы калды. Эми бирөө көнөт экен, бирөө көнбөйт экен, бир аз убакыт керек болуп калат. Юго-Восток боюнча бир канча чечимдерди жокко чыгардык. Ал жерде дагы жанагы Барпалкулов паркынан кийин анча-мынча курулуштар башталмак ал жерде. Мурдагы план боюнча. Бирок биз жок, анын баарын парк кылабыз деп туруп 10 гектардай жерди парктын курулуш ишин баштадык. Сиз айткан эки кафе боюнча биз мындай аларды буссак да болот, буссак да болот, бирок анда аларга дагы шаардын жеринен жер беришибиз керек, чынын айтканда. Бүт мыйзамдуу документтери колунда турат. Ошон үчүн мурда дагы аларга мындай тие алган эмес, болгону чатырын ачкан, алар тескерисинче арт жагынан кеңейтип азыр. Ошол жерден вело жол өтө турган, тротуар өтө турган жолдорго жолдо болбой тургандарды бизге арт жагынан бузат алар. Бузат. Кайра жанагындай курулуш иштерин жүргүзгөнгө эч кимге уруксат бербейбиз. Алар бузуп ошол жерди кеңейтип беришет тескерисинче. Эми аларды мындай бузуп салсак да болот. Анда аларга дагы шаардын жеринен ошого ылайык жер беришибиз керек да. Ошон үчүн ал жерде жана өзүбүздүн проектке отургузуп, сырткы фасадын, ичин баардыгын ошол паркка ылайыкташкан гана биздин отургузган долбоорго ылайык гана кайрадан жасап чыгышат. Себеби баягы имараты бузулуп, жер берилиптир, бирок ошол аерден нерселер дагы жерде. Юго-Востокто андай болбойт экен. Себеби Юго-Востокто парк штаб, суунун бою, одан